Кээ бир эркектер чын эле мүчө менен ойлонот, мүчө менен көрөт, мүчө менен сүйөт. Жарашабыз деп ал айтпайчы, мен айтпайм. Мен баарына чыдадым, мен эми чыдабай калдым. Сен качан балаңа завтра кылып бергиң келет? Балаң уже чоңоюп кеткен да. Ооба, үйдөн мээрим көргөн кыз алданбайт. Оор көтөргөндө аялдын тестостерону көбөйүп кетет, эркектик гормондору көбөйүп, үндөрү дорулдап чыгып калат. Канча айымдар миллионер болсун, миллиардер болсун, эркектен кичинекей белек алгысы келет, жөн эле бир тешик. Эркек деген аялдан лаззат алыш керек да. Айланып кетейин, күйөө башка аял алып алса да өлөбү? Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиоголова. Биздин дам көрсөтүүсүнө кош келипсиздер. Дам программасында сиздер өзүңүздөрдөгү билгениңиздердей комментарий бөлүмү атайын ачык турат. Дал ошол кайсы бир комментарий бөлүмүндө Турсунай Керимбековнаны чакыргылачы, аял эркек темасына кененирээк маалымат кылып берсин. Деги эле азыркы учурда интернетти ачпай эмне көп интим гимнастика. Ал эми ошол интим гимнастика эмне экен? Назира, айыл элеттегилер үчүн бир жакшы видео жасап бериңиздер дегенден улам, биз Замира көз азыр Турсунай Керимбековнанын ашканасына баш бактык. Мен кыргыздын кызымын, сиздерге биздин эң даамдуу каттаманы 10 мүнөттүн ичинде жасап берем деди. Келиңиздер, жасалуу процесси жана кызыктуу маекке сиздерди чакырамын. Турсунай айым, кутман күн, кандайсыз? Кутман күнүңүз менен. Мен сизди көргөнүм абдан кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Энергияңыз аябай күчтүү экен. Чындап эле ар бир инсанды экрандан эле биле бербестен, жакындан дагы билгенден кийин сезет экенсиң да. Бардык эле курстарга бар, бирок сизге курска айымдар өзгөчө көп катталат. Анткени сиздин энергияңызга менимче, сиздин ушул кандай десем, азыр ушундай курстарды өткөргөн айымдар өздөрү мындай энергиясы жоктой сезилет да. Сиздин энергияңыз аябай күчтүү экен. Ошол азыкты, ошол энергияны кайдан аласыз? Биринчиден максат болуу керек го. Максат, план, сүйүү керек. Жүрөктү ошол жерге коюу керек. Кесүүңдү сүймөйүн, сен иштей албайсың. Кээ бир айымдар интим гимнастика үйрөтөм, мен акча табышым керек дешет. Жок. Менин биринчи максатым бул айымдарга жакшы, жеткиликтүү үйрөтүү. Анан дагы өмүр бою өзүмө кесип кылып алып жүрүү, Алла кааласа, Алла колдосо. Мен бул кесибимди абдан сүйөмүн. Мага 1 миллиард берсе дагы алмашпайт. Абдан сонун. Турсунай, бүгүн биз эмне кылабыз? Дам программасына келген коноктор сөздөргө каттама жасай салалы? Макул, макул. Каттама жасайлы. Биз илгертен апаларыбыз менен, кайненелерибиз менен бирге жүрүп үйрөнүп алдык да. Мен апам менен дагы, кайненем менен да көп жасайт элем. Азыр мен каттама жасоо процессин көрсөтөбүз. Жакшы. Un, туз, каймак, сармай деп койдук. Жакшы. Биз айтмакчы, биз жылуу сууга жасайбыз. Каттама жасайм десеңиздер, муздак сууга жасап албаңыздар. Муздак сууда чабынып жаман болуп калат. Айрым учурда камыр туруш, дрожь кошот экен. Мен кошпойм. Жөн гана жылуу суу, жылуу сууга соолгон болот. Биз азыр баштайбыз. Мен биринчи тузумду салып алайын. Турсунай айым, алгач мен ошол инсандын үйүнө келгенде таанышкым келет. Ушул Турсунай айым кайсыл жактан болот? Кандай үй бүлөдө чоңойду? Үй бүлөсүндө канчанчы кызы дегендей, кайсыл мектепти бүттү? Мына ошол жака сапар тартып келсек. Мен жөнөкөй эле айылдан чыккан кызмын. Жөнөкөй мектепте окуганмын. Атам өзү ошол соода жаатында жүрдү. Эсер тарайлы кулактан. Андан кийин үйдө мал менен болду. Апам бала бакчада жетекчи болчу, заведующий болчу. Андан кийин мугалимдик кесиптер каалады, бала бакча тарап кетпедиби? Мен 11-класты бүткөнчө Аксынын Авлетим деген айылында Тилман деген айыл бар. Тилман деген айылдан 11-класты аяктадым, 1-класстан баштап. Кийин Ош медициналык колледжге фельдшер, акушерлик кесиптин ээси болом деп тапшырдым. Артыкчылык диплом менен аяктадым. Азаматсыз. Ошол кезде аябай окууга тапшыруу кыйыныраак болчу да. Бирок өзүмдүн күчүм менен окудум. Ошол билимдерим азыр пайдасы тийип атат. Абдан талап кылып окуткан мугалимдериме да рахмат, эгер мени окутушкан болсо, угуп калышса. Азыр мен интим гимнастика боюнча тренермин.
психологмун, Казакстандан бүтүрдүм психологияны. Ислам чегиндеги карым-катнаш академиясынан. Күчтүү. Окудум. Турсун айым, ошол Авлетумдагы үйдү сагынасызбы? Ооба, сөзсүз сагынам. Өзүм чоңойгон үй. Барбы ошол үй азыр? Бала кезим ооба, ата-энем турат. Иним бар. Иним үйлөнө элек, буюрса үйлөнүп. Канча бир туугансыздар? Биз 6 бир тууганбыз. Канчанчысыз? Мен экинчиси. Менден чоң эжем турмушта, өзүнөн өзү. Баардыгы өзү менен өзү. Бир гана кичинекей иним калды. Кичинекей иним үйлөнсө, апам 46 жашында төрөгөн кичинекей инимди. Анда мен сүйүнүп болчумун. Апам турушкан эсимде да. Апа неге жок, уялбадым. Апам ден соолугуна корктум. Кантип төрөйт деп. Өзү апам боюнда бар. Мен апамды урушуп атам да. Апа, кантип төрөйсүң, эмне төрөйсүң деп төрөйм деп калган. Азыр ойлосом, апам ансыз да бизден уялып атса. Бизден уялып, ичиндектеп жүргөн. Дагы койдур апам урушуп калган. Азыр ошол бала ата-энеңиз менен. Азыр ошол бала ата-энем менен. Жакшы. Интим гимнастикага эмне келип калдыңыз? Мисалы үчүн психология келип калган бир айымдар менен баарлашып калганда айтканда, жолдошум түшүнбөй баштагам дейт. Өзүмдү жек көрүү нерсе күчөп баштады дейт. Бүт болгон энергиямды, терс энергиямды балдарыман чыгарып, көбөмөн чыгарып баштадым дейт. Анан ажырашуу болуп кетпесин деп психологияга келип калдым деп калышат. Сиз эмнеден улам ушул интим гимнастикага келип калдыңыз? Деги эле өзү мынакей жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз, интим гимнастика деген өзү эмне? Интим гимнастика деген бул аялдын эркектен айырмаланып турган органдарына гимнастика жасоо. Азыр биздин аялдарга сонун мүмкүнчүлүк бар. Илгери баары кыз болгусу келчү, бир гана жолу бир операция болчу да, операция деле ал убактылуу да, эски булчуңдарды, например, могу жеринен кыркып алып койсо, могу кыр дейли, могу жерин кыркып алып койсо, бул жактагы булчуңдар кайра бошоп кетпейт, кайра шалбырап кетпейт деген эч кандай кепилдик жок да. Кындын эмне үчүн шалбырап, эмне үчүн өзүнүн формасын жоготкойт, Турсун айым? Ар кандай себептер бар. Оор көтөрүү, тез төрөө, ашыкча салмак, стресс абалында жүрүү, уйкунун бузулуусу, дагы кандай себептер бар? Бат катнаштан, мисалы үчүн болот да кээде мындай көп айымдар мага да кайрылып калышат. Менин жолдошум бир күндө 4-5 жолу каалайт, бирок мен эме тиркейим келе берет, өзүм жаман сеземин, жок дей албаймын бирок деп анан бат-баттан катнаштан. Мен ошон үчүн айтам да айымдарга. Той кылып койгула деп айтам да. Той кылып койгула. Той болсо сурайт, 6 айлык балага эмчек бербей койчу, 6 айлык балаң ыйлайт. Тез сурай берген эркекте той сексуальный бөлүнүү тойгош. Ооба, андайлар деле бар. Ал үчүн аял өзүнүн табиятын ачуу керек. Эгер эркек менен жашайм десе, жашабайм десе анда жок. Ал өзүнөн качыра берсин, уруша берсин. Эркек акчасын төлөйт, башкага барат, каалаганын кылдырат. Аялда деле ошондой аябай бир энергиясы күчтүү эркек менен жашап атса, өзүндө каалоо жок, күйөөсүндө да аябай энергия күчтүү болсо, аялда 2 жол бар. Бири өзү аракет кылыш керек, энергиялуу болуп жүрүүгө, кындарын бекемдөөгө аракет кылуу керек. Экинчи жол бар, күйөөсү менен уруша берсин, калп эле жыныстык катнашка барып кое берсин. Эркектин деле көзү сокур, кулагы бүтүк эмес да. Аял калоосуз жаткан аялды сезип коет экен да. Аял берилсе, үнү дагы башкача чыгып калат. Эми жасалма деген жасалма. Чындап жыныстык катнашта берилүү деген ал башка нерсе. Турсун айым, азыр 21-кылым. Мисалы үчүн ушул төшөк жаатына мурда сүйлөгөндө, ай оозуңду жап, уят болот, ай акырын сүйлө деп эле бул нерсе бир жанагы жабык бөлмөдө калып кетет эле. Азыр баардыгы ачык. Аялдар керек болсо өздөрү ошону каалап калышты да. Бул жөнүндө билимдин болгону да жакшы. Мен биринчи суроодо толуктап кетейинчи. Баягы айтып өтпөдүкпү, эркектер каалап турса, аял каалабаса деп. Кээ бир эркектер чын эле мүчө менен ойлонот, мүчө менен көрөт, мүчө менен сүйөт. Чын ар түрдүү эркектер бар да. Бирөөгө жакшы сүйлөсө жагат. Бирөөгө өзү менен жакшы көрөт, бирөө мүчөсү менен дегендей.
Аялдарда дагы жакшы, бул каалоонун жакшы болушу жакшы да. Энергия жакшы болсо, сексуалдуулук артып турса, эми сексуалдуулук десе бул төшөктөгү активдүүлүк деп түшүнүп албашыбыз керек. Ооба да. Мен тамак жасап аткан унутуп эле мына жакта мыжыгып атам. Эми мындай да, биздин эфирибизде маска кийишпейт конокторубуз. Ошондойбу? Баары кылышчу эле болот. Жакшы. Так. Аялдардын сексуалдык энергиясы артып турса жакшы. Ал энергияны ал каяктан алат? Көбүнчө байкасаңыз, турмуш курардын астында аялдагы энергия ашып ташып турат. Ошол энергиясын сүйүп эркек мырза ошончо айгүл, асел-маселдин арасынан ошол суруп алды да айгүлдү. Анын энергиясы жакты. Мынча балалуу болобуз, апаңды өзү апамдай карайм деп. Балабыз мынча болот. Анан деле экини төлөгөндөн кийин энергия жок. Жаңы турмушка чыкканда эле баардык кыздардын энергиясы ашып кетет деп айтпайбыз. Жаңы турмушка чыкканда эле ушундай солуп, араң өзүнүн боюн көтөргөн айымдар бар. Алар бири-бири менен энергиясын тартышат. Эми биздин Кыргызда жанагы туугандын кызы, достун кызы, баланчанын кызын ал деген нерсе барекет нерсе бар эмеспи? Баягы 2 жаштын оюна кое бербейбиз да. Анан мындай нерседен кыйналат. Кээ бир эркектер бар башка ошордо, "О, энеси өппөгөн кыз экен. Мен могу кызды алам" дейт. И андай аял менен кийин турмуш курууда өздөрү кыйналып калат. Энеси өппөгөн кыз менен, Сиз кандай карайсыз? Менимче, эгерде мырза акылдуу болсо, табиятынан ал үйрөтүп алат го деп ойлойм. Анткени өзүңүз билгендей, азыркы биздин жаштарыбыз көбүнчө билимге сугарылат да. Алар билим менен алек. Мисалы үчүн чындап эле бир эле апасы өпкөн кыздар бар. Деги эле бир эркек менен мамиле болуп көргөн. Мамиле десем жата калып эмес. Жанагы мисалы үчүн кыз жигиттей болуп, жөн эле баарлашканды дагы билбейт. Билим мисалы үчүн биздин көп кыргыздар бар го, эртең үйлөнөм дегенде кыз издеген. Ооба, туура айтасыз. Аны да билип туруп кыздар турмушка чыгып алат. Эки эле көрүп тиги болгом дейт. Үч эле жолу жолуктук, анан мен 4-нчү жолу ала качып кетти дейт. Менимче бул туура эмес. Бул ар бир Назирайым, ар бир аял сексуалдуу төшөктө күчтүү лаззатка батат, эркекке да лаззат тартуулайт деп айта албайбыз да. Туура айтасыз. Анткени бала кезден түшүнүктөргө байланыштуу сексуалдык блоктору бар аялдар канча аракет кылса да, күйөөлөрү тарбияласа дагы ачыла албайт. Мына эне катары айтыңызчы, сиздин да кыздарыңыз бар экен. Сиз азыртан өзүңүздүн кыздарыңызга ушул нерсени түшүндүрмө иш катары айтып бересизби? Ооба, азыр мурда мен да бала тарбиялоодо чоң каталарды кетирдим. Балдарыбызга биз травма бердик. Жолдошум экөөбүз 2015-жылы такыр түшүнбөстүк болуп ажырашуу болду. Бирге турууга мүмкүн болбой калды. Ортодо канча бала бар? 4 балалуу болгондо. 4-өөнүн көзүн жумуп кетебиз, мушташып кетебиз. Анан мен Бишкекке келе бердим, 4 балам алып. Балдарым атасын сагынды, балдарыма да кыйын болду ошол учурда. 2017 Бишкекке келдим. 2017 биз жараштык, 2015 сразу келдим Бишкекке. Жолдошум Москвага кетти. Ортодо 2 жылдык аралык. 2,5 жылдай аралык болду. Балдарым атасын сагынды. Мен өзүмдүн минустарымды түшүндүм. Баардык адам идеалдуу болбойт экенин түшүндүм. Жолдошумдун жакшы жагын көрүүгө аракет кылдым. Баардык адамдарды жакшы көрдүм. Ар бир адамды устат деп кабыл алдым. Ошентип 2017 жараштык. Жолдошум экөөбүзгө тең болду. Экөөбүз тең коронаны кийип алып, жарашабыз деп ал айтпайчы, мен айтпайм. Акыры бир күнү ошол айта турган күн келди окшойт. Ушинтип жүрө беребизби? Давай жарашалы деп. Ой, жарашкан күнү биздин бактылуулугубузду айтпаңыз. Балдарымдын бактылуулугун айтпаңыз. Ошондо билем, кичинекей балам. Балдарымдан 3-чүсү. Балдардын 2-сү да. Жолдошум экөөбүз 4 балабызды алып Ала тоо аянтына чыктык. Жолдошум экөөбүз жетелешип келип атсак, балам артыбыздан чуркап келип, ата, апа, колдукташып алгылачы дегени билем да катуу сүйүнгөн экен. Ошондон кийин мен дагы түшүндүм, мен да идеалдуу эмесмин. Эч ким идеалдуу эмес, идеалдуу бир гана Кудайга таандык экенин идеалдуу түшүндүм. Адам өзүнүн чек арасын коргой билүү керек экенин түшүндүм. Кандай чек ара, Турсунай айым? Жеке чек ара деп айтабыз да, баардык нерсенин чек арасы бар.
камыр тыныгып турсун, бир аз тыныктырып алабыз. Мен бетин жаап салбаймбы? Камыр кылган идишим менен эле жаап салайын, ага чейин барлашканча. Чек ара деп калдыңыз. Сиз ошондо жолдошуңуздун чек арасына кирип кеттиңизби же жолдошуңуз сизге? Жок, менде чек ара болбоду. Мен турмушка чыктым. Бардык адамга жакшы болууга аракет кылдым. Бардык адамдарды идеалдуу деп кабыл алдым. Бул биздин биринчи ошибкабыз экен. Ар бир адамды өзүндөй кабыл ала билишибиз керек экен. Мисалы, турмушка чыгат, мен кайненемди мен бир тууганымдай эле, кайнежелеримди бир тууганымдай эле көрөм, кайненемди ата-энемдей көрөм дейбиз. Бирок ар бир адамдын жашоодорду бар. Бул деген кайненеңди ата-энеңдей көрбө деген сөз эмес. Кайнене деген бул улуу адам. Кайненени кандай болсо да биз сыйлашыбыз керек. Ал адам биздин жолдошубузду өстүрдү, биздин балдарыбыздын ата, теги, чоң ата, чоң энелери. Бул деген мындай кылышат да аялдар. Кайнежелерибизге деле, кайненебизге деле үйдөгү сырларыбызды айтып алабыз. Сырыңды айтсаң, сен сырыңдын кулусуң деген нерсе бар. Бардык адамдарга жагынууга аракет кылабыз, өзүбүздүн кыял максаттарыбыз жок. Бизде ошол келиндик доордо жакпайт деген сөз жок ой. Мен чарчадым, жакшы керек деп айта албайбыз, туура? Ооба, ошондой болдук да. Курсагыбыз ачып кетти, отуруп өз чай иче албайбыз. Жакшы келин болуу деген сөз бар эле да. Ошо биз жакшы болсуңуз керек. Элден кийин отур да сырконго, элден биринчи тур деген сөз бар эле да. Демек сиз кааласаң билбепсиз да, ошондон улам жеке границаны билүү керек. Ооба, биз 15 жыл отурдук, кайын журт менен, кайын журт менен отурдук. Ортодо келишпестиктер болду. Көрсө бири-бирибизди түшүнө албаппыз. 15 жыл жашаппы? Бири-бирибизди. Сиз ошол психологияга келип, алар түшүнүп баштадыңызбы? Балким психологияга келбегениңизде жолдошуңуз менен жарашпай калат белеңиз? Жолдошум менен жарашсам дагы мурдагыдай бир көп ката кетирген аял болуп жашай берсем керек эле. Аял өзүңүз дагы бактысыз болуп, жолдошуңуз дагы бактысыз кылып, жана бизде кыргызда бар да ачык айтыш керек. Балдар үчүн жашаш керек. Балдарыма ата керек, мен кете албайм дейт. Андай каттар көп келет. Ошондо айымдар кандай кеңеш берет элеңиз? Айтып атпайсызбы? Мен 2 жыл жүрүп жолдошумдун жакшы сапаттарын эстедим. Көрсө жолдошум кыйын эле эркек турбайбы? Ажырашкысы келип турган аялдаргабы? Мисалы ажырашкысы келип турган аялдарга бакушча кете албай, 4 бала, күйөөсүнө уже жанагындай жийиркенүү. Жада калса төшөккө чогуу жатпайт да, мисалы үчүн. Ажырашкысы келип турган аялдарга мынтип айткым келет. Ажырашуу оңой. Ажырашам десе азыр ажырашып кетет. Бүттү, мен сени менен жашабайм. Бүттү, жыйыштырабыз. Сен башка жаша, мен башка жашайм. Сенин жолуң башка, менин жолум башка. Же дагы ла деп сал, мээсине чай кайнатып сал, бүттү, ажырашасың да. Бүгүн эртең чай кайнатсаң, эркегиң өзү тажайт. Эми мен антип чай кайнатып ажырашып кеттим дебейм. Убагында чечише албадык, мен баарына чыдайм деп ойлодум. Биз кыргыздардын эң чоң катасы ошол да, аялдар мага келишет консультацияга, мынтип айтышат. Мен баарына чыдадым, мен эми чыдабай калдым. Мен чыдагам, мен жакшы аял болгом. Мен азыр айтып атам, мен айтсам көтөрө албай атат дейт. Биз баарын топтоп качан эркек баягын унутуп калганды айтабыз да. Ошоңузга эле кошумча, ошондо психологко келсе, психолог монтип айтат да. Сен эми 15 жыл чыдадың. Ушунча чыдадың, дагы чыдап кой деп далга чабып эле узатып коет да. Бул психологдордун чоң катачылыгы. Жок, Назира айым. Мен мынтип айтам, например, мага бир аял келет. Психологдон айтыңыз, сиздин эми өзүңүздүн жеке эмеңиз. Мага биз кыргыздар мындайбыз да. Качан айым. Биз кыргыздар мындайбыз да. Качан болбой калганда келебиз да. Кээ бир аялдар келет, эштен кээрип атып эле. Мен ажырашам. Бүт кийимдерин жийп, мага дем жетпей атат. Болбой калды менде. Күйөөм наркоман болуп кетти, ичип кетти, ойноп кетти, башка аял алып алды деп келишет. Ошондой нерсеге жеткизбей, эртерээк аракет кылуу керек. Баарын ичке жутуп, сабыр кылып чыдап эмес, башында чечишип алуу керек, туура сүйлөшкөндө билиш керек. Мисалы, эркек кыйкырат, бүгүн чыдайт, эртең чыдайт, сенин идишиң мындай болуп калыптыр, тигиндей баарына чыдайт. Сен тууганыңды күтпөй койдуң, дагы башка баланы карабай койдуң, бир күн аял жарылат. Ошону убагында айтуу керек. Ооба жаным, туура айтасың. Мен могу тамакка чындап эле жетишпей калдым. Сен түшүнүктүү адамсың. Же болбосо эркек кыйкырсын, кыйкырса айтсын да. Сен түшүнүктүү адамсың. Комплимент менен. Сен түшүнүктүү адамсың жаным. Мен чындап эле жетишпей калдым. Бирок неге жетишпей калды деп ойлойсуң? Деп айтыш керек. Комплимент менен.
сен ойлонбойсуң мени, сага баары бер, мен балдарыңды гүлгөнөп төрөп келгем да, мен балдарыңды карап жетишпей атам деп баласынын көтөнүнө чаап, баласынан чыгарып алгандан пайда жок. Ургандан пайда жок. Ургандан пайда жок. Түшүндүрүп айтуу керек. Же болбосо кээ бир учурда кап чындап эле жетишпей калдым десең, ошону айтсаң жан неге? Мисалы, ушундай амалдарды колдонуш керек. Бирок ушул амалдарды баардыгыңыздар эле айтып атасыздар. Мен ойлойт элем да, бизге бир 2-3 жыл убакыт керек. Мисалы үчүн бизге бир жаңы сетевой компания келсе, 2 жыл, 3 жылда баарыбызды тим эле байытып жеңип кетип калышат го. Анткени бизде эме боюнча, статистика боюнча аз элебиз да, туурабы? Болгону бир 6-7 миллионбуз. Жок, сүйлөшсө болот, аял өзүн иреттеш керек биринчи. Мен айтам го, аялдар ичин тазалоо керек деп. Ичинде агрессия бар, күйөөсүнө деген таарыныч бар. Кайын журтуна деген, мүмкүн бир туугандарына, мүмкүн ата-энесине таарыныч бар. Ичинде ызасы көп, таарынычы көп аял сүйлөшө албайт. Самооценкасы төмөн аял ал сүйлөшө албайт. Сырткы келбетин ирээттебеген аял сүйлөшө албайт. Сырткы келбетин ирээттебеген дегенде кандай? Өзүнө жакпаган кийим, өтө ашыкча салмак, же бардыгынын проблемасын артып алган тынчы жок аялдар семирбейт го. Тескерисинче өтө арык, эмнеден комплекс кылат. Же болбосо бала күнүндө көп сын пикир уккан. Сенин көзүң мындай, сенин кашың мындай, боюң, сенин акылың жок, сен жалкоосуң, сен неге баланчанын баласындай эмессиң. Ал кичинекей болдук го, биз бала болдук го. Мисалы, мага айтты дейли, мурдуң картошкадай, боюң узун болуп сенин акылың жок. Дагы кандай сөздөрдү уктук? Кошунанын кызы эртең менен эрте турган, сен болсо уктап атасың. Сен монтип түшкө чейин уктасаң, эртең эриңен таяк жейсиң. Акылы жок десе, жалко. Эненин сабын киргизе албайсың. Эртең эмне деп айтышат кайын журттун? Үйгө алып келип салышат. Үйгө алып келип, ошондой сөздөрдү уктук, биздин подсознание ачык болгон. Тамакта майын азыраак салбайсыңбы? Эртең күйөөңдү эмне дейт жанагы? Кембал кыласың деген сыяктуу, Сенин күйөөң жарыбайт эч нерсеге деген сыяктуу. Мындай сөздөрдү бала туура кабыл алат да. Биз бала күнүбүздө туура кабыл алдык. Биз курактуу айымдар кандай дейсиздер? Биз азыр аны сонун бир аңгеме кылып эскеребиз. Апам ушинтип айтчу деп, бирок ал биздин подсознаниябызга таасир берип атат. Айланып кетейин, алтындай болгон апаларыбызга таарыныч жок. Аларга таарынганга биздин акыбыз да жок. Ата-эне бизди бул жарык жашоого алып келди. Бакты өздөрү кийбей, жебей, канча кыйынчылыктарды көрдү өздөрү дагы. Бизди ушул эрежеге жеткирип койду. Биз чоң адамбыз эми. Мага ушундай кылып койгон турбайбы деп таарынып, ыйлап, буркан шаркан түшпөй, адам катары өзүбүздү азыр дагы таанысак болот. Адам уккан көргөнүн амал кылыш керек. Жашка карабайт, өзүн. Ооба, жашка карабайт. Эч убакта адам өзү кааласа, кайсыл жашта болсо дагы өзгөрүүгө мүмкүн. Болду элесизби ушундай бир 60-70? Ой, толтура. Көп келет. 60-55-теги апалар көп келет. Эптеп эле эрди катын болуп жашап калышканда. Мен азыр адамдын ичи деп айтып атабыз, ичинде ачуу ызасы көп, күйөөсү менен туура сүйлөшүүнү билбейт. Көчөдө маскасын кийип алган, жакшы о. Жакшы жүрөсүңбү өзүң? Бирөөнүн баласын өбөбүз, айнанып кетейин, сен чоңоюп калган турбайсыңбы деп, өзүбүздүн балдарыбызга келебиз дагы уу чачабыз го. Байкуш балдарыбыз дагы эртең биздин травмаларыбыздан кыйналып жашайт. Ал эми балдарыбызга кирип уу чачканыбыз ал биздин травмаларыбыз да. Өзүбүз эмнени алдык, ошону өткөрүп бердик. Эми ата-энелерибизге эч таарынбайбыз эми. Алардын катасын кетирбешибиз керек, Ооба, болгон сабак алуу керек. Травма бизди өстүрүү керек. Тарбиялоо. Биз жогоруда ошол суроону бергенмин. Экөөбүз маектешип унутуп калган окшойт. Кызды кантип тарбиялайбыз? Мейли эркек жөнүндө ананыраак сүйлөшөлү. Кызды кантип тарбиялайбыз? Мынакей Турсунай эми өзүңүз көп жылдан бери психологиядасыз. Кызга эмне үчүн имтин гимнастика керек? Кыздын өзүн кабыл алуусу, мына ошол боюнча бизге кененирээк айтып берсеңиз, анткени ар бир үйдө жок дегенде 2-3 кыздары бар. 2 уул, 2 кызыбыз бар. Кызым азыр теологияда 2-нчи курста окуйт. Кичинекей кызым 9-класс. Эркек балдарым 21-де бири. Мен кандай болсо да Москваны көрүп келем деп кетип калдым Москвага. Аябай каршы болдум. Барбай эле койсоңчу деп, анан эми өзүнүн чечимин өзү чыгарат деп батабызды берип жөнөттүк. Анан кичинекей балам 10-класста мектепте окуйт. Бала тарбиялоодо көп каталарды кетирдим. Азыр ойлойм, биз акыры акылыбызга келеткенбиз да.
биз акылыбызга келип баланы урушпай чоңойтуш керек экенин түшүнөт экенбиз, бирок бала бизди күтүп турбайт экен. Чоңоюп ошол биз бербей калган мээримди айланадан издеп калат экен балдар негизи. Кудайга шүгүр, мен балдарым менен азыр ачык сүйлөшөм. Балдарымдан кечирим сурадым. Кечирип койгулачы балдарым. Мага кантип чыдадыңар экен? Мендей ушундай апага күндө силерди урушкан, күндө силердин бир кылганыңардан бир кынтык таап турган, жумурткадан кыр издеген апага кантип чыдадыңар экен деп урат элем. Негизи маекти ачыктыкты жакшы көрүнүп урчуңуз да туурабы? Ооба, ургам. Мен аны сабактарымда ачык эле айтам. Мен аны билбестиктен кылдым го, ушинтип балам чоңойтот экен деп ойлодум го. Анткени сен үйдөн көргөнсүң, мен деле таяк жеп чоңойчумай. Биз деле таяк жеп эле чоңойдук го. Аябай апам Кол жетпесе таш жетет эле, же бут кийими жетет эле. ошону айтсаңыз. Балдарымдан азыр көп кечирим сурайм. Кечирип койгулачы балдар. Эгерде тартынсаңар, биринчи ошол кечирим сураганга чейин ачык сүйлөшүү керек бала менен. Урушпай, сен кече урушуп эле бүгүн кечирип койсузчу десең, балаң жүрөгү ооруп калат. Биринчи ачык сүйлөш, өзүңдү түшүн, балаң дагы өзүн жакшы көрүп түшүнө баштагандан кийин эмнеден баштайбыз? анан биринчи кечинде уктаардан баштайбыз. Жакшы жатып тур балам, жакшы түштөрдү көр, мен сени жакшы көрөм десек, балдар сону маанай менен уктайт. Жакшы гормондору бөлүнүп чыгат, бакыт гормондору бөлүнүп чыгат. Эртең менен жакшы ойгонот. Эртең менен тургандан кийин унутуп калбай, кандай уктап турдуң балам? Турасыңбы деп завтрагын даярдап берип коюп, бол тез-тез чайыңды ич дагы жөнө эмес. Кээ бир апаларды билем, уктай өйрөткенбиз да, кээ бир апалар. Балдарыбыз өзү туруп кетип калат экен да. Биз жумушубузду шылтоо кылат экенбиз. Сен качан балаңа завтрак кылып бергиң келет? Балаң уже чоңоюп кеткен да. Балаңа жакшы маанай менен завтрак кылып бер. Мектептен келгенден кийин көзүнө карап тосуп алсак, келдиңби кызым, келдиңби балам, жаным деп тосуп алсак, анан бала бизге ачылат да. Анан урушуп, талашып, балабыз менен бала болуп урушабыз. Балабыз мектепке барганда көңүлү жок, өзүндөй көңүлү жок кыздар менен дос болот, сабагына жакшы көңүл бөлө албайт. Анан жакшы окушун талап кылабыз, баланчанын баласына салыштырып. Мугалимдерди айтабыз, баягы баланча мугалимиң, ал өзү билбейт. Ал өзү мындай. Ал өзү жаңы бүтүп келип эмнени үйрөттүр, же баланча. Ал эжең өзү билип алсын деп. Балам жакшы окусун деген ата-эне эч убакта мугалим жөнүндө жаман сөз айтпаш керек. Даже бала келип мугалим жөнүндө даттанып атса дагы, сурасын, эмне деп ойлойсуң, кандай учурда эжекең менен конфликт болуп калды деп суроо керек. Бирок бала кошулуп, бала болуп мугалимди жамандап кетпөө керек. Биз каймаксын сүртүп алалы. Ой, Назира Айымдын YouTube каналындагы айымдар, мен камырым анча жайылбай калса күлбөңүздөрчү. Жок, бул жана эмоция менен берилип айткан учурларда болот да. Баары жакшы. Түшүнайым. Мисалы үчүн мынакей өспүрүм курактагы балдар мененчи, азыр жанагы мектепте жакшы жетелектерди деле жанагы чоң балдар менен сүйлөшүп, мына жакында эле Супер инфого чыккан маектен көрсөңүздөр болот, 15 жашта TikTok'тога. Сиз түшүндүңүз, менин сөзүмдүн төркүнү. Зордуктоо болуп калат, жигиттерге алданып калат. Алданып калат, мисалы үчүн 14-15 жаштагы кыздар. Ошол 14-15 жаштагы кыз менен жигит сүйлөшсө, аны алам, үйлөнөм дебейт да. Өбөйүн, кучактайын, пайдаланайын. Мага бат эле алданып кала турган кыз бекен деп текшерип көрөт. Анан үйүнөн мээрим укпаган, жакшы сөз укпаган бала кичинекей жылуу сөзгө алданып калат. Ата мээримин, эне мээримин, ошол ата-эне биз көп деле жакшы сөз айтпайт экенбиз да балдарыбызга. Кичинекей бала дагы. Мен деле аракет кылам, бирок мен деле жакшы сөз айта албайм. Ошону үйрөнүшүбүз керек, жакшы сөз айтканды. Өзгөртүшүбүз керек, Ооба. Анан бирөө чыгат дагы, кыз өзү маанайы жок да, эркектер андай кыздарды бат байкайт. Кыздар жана көчөдө ачык-чачык кийинишет го. Ал мен сонумун, мына мен карасаң мен сулуумун дегени да. Ал үйдө ошону биз мактап коюшубуз керек да. Ой, красавица моя. Сендей кыздан бирөө. Дүйнөдө бирөө го жаным деп мактап коюшубуз керек да. Анан мээрим көргөн кыз көчөдөгү мырзаларга алданбайт деп ойлойсузбу? Ооба, үйдөн мээрим көргөн кыз алданбайт. Анткени ага көчөдөгү, ал эмнеге алданып калып атат? Үйдөн тарбия да көрбөдү го. Даже бир айым келген кыздык жөнүндө билбейт экен ал. Кыздык жөнүндө ким айтат?
Киндер айтасыздарбы айымдар? Айтпайбыз. Кыздык белги жөнүндө айтпайбыз. Кыздыгын алгандан кийин билиптир да. Ушунчалык бир баягы көп кыздардын бир шоруна калган, бирөөгө жолугуп калган экен. Мен аябай бир жерге алып барды дейт, ичирип салды дейт. Анан мен өзүмө келгенден кийин мага эмне болуп атат, сен билбейсиңби? Жаным, билбейсиңби сен? Эми сен бүгүн балапан болбой калдың деп айтты дейт. Мына ошентип алдап коюшат. Кыздык жөнүндө айтуу керек. Эми кыздык баардык кыздар деле чыгып кете бербейт го. Айрым кыздарда кыздык Айым кантип ошол кызыбызга айтышыбыз керек? Кыз балдарга кыздык белги жөнүндө айтпайбыз да. Кээ бир аялдар бар, кыздык белгиси табияттан чыкпай калат. Эми айрылбай калат. Кээ бирлерде эми кыздык белгиси жаралбай калышы мүмкүн, же тереңде болуп калышы мүмкүн, төрөгөндө айрылат табияттан. Бирок бизде баягы кыздык белги чыгыш керек дедикпи, чыгыш керек деген закон бар да, жазылбаган мыйзам бар да. Анан кыздык белгиси чыкпай калган аялдар өмүр бою өзүн күнөөлөйт. Ал мен эч ким менен болбодум эле деп күйөөсүнө мактанат. Мага жакында 55 жаштагы аял келди. Күйөөм азырга чейин айтат дейт. Ошонун айынан биз ынтымактуу болбодук деген. Дагы бир айым келди, 6 балалуу болуп калган, азырга чейин айтат дейт. Кыздык белги жөнүндө болуп келген эмессиң. Сен бирөө менен болгонсуң, жаткансың, сен жөн жүрбөгөнсүң. Жанагы жаман сөз бар го биздеги. Ошондой айтышат, бир шуркуя дегенсип. Сен кимдин гана алдында болбодуң экен дегендей. Албай окшо эч ким менен болбогон. Балдарга айтуу керек эми кыздык белги деген ушундай. Бир 100 кыздын бир 10-унда жок болуп калышы мүмкүн. Эгерде жок болсо ошол күнү сен жолдошуңа, сен мисалы эми сенде жок болсо эмес, жок болуп калса кыздар кандай кылуу керек? Жолдошуна түшүндүрүп айтуу керек жан, мисалы. Мен Кудайдын алдындакмын. Кыздык деген ушундай экен, кыздык белги деген, интернет деген бар го, азыр интернетте ачып эле окутуп коюш керек, кыздык деген ушундай болот экен деп эле. Алданып калган кыздарга. Алданып калса эми өзүн күнөөлөш керек. Алданып калган кызын апа билип калса, аны уруп, теп, жанчып, өмүр бою бетине басып, шорлотпой, эне өзүнүн катасын түшүнүш керек. Эне кайсы катан кетирди? Эне сүйлөшпөдү. Сырдашпады. Өзү бытка кирип кеткен да. Тамак үй балдар. Тамак үй бала. Анан сен үчүн жашап атам. Мен сен болбогондо бала өзүн өмүр бою күнөөлөйт, качып кеткиси келет, мээримди башкалардан издейт. Ачык айтып бала менен сүйлөшүш керек, ооба. Жаным деп. Биз тамак жасаганда даже болбойсуң, тез-тез ачып кетпейсиң картошка. Болбойсуң, нанды эмне кылдың дейбиз да. Сырдашып, өзүнүн балалыгын айтып берип, бала менен бала болуп ойнош керек. Мен бала менен бала болуп ойнойм. Ой, апа, эмне болуп атасың, апа деп калат кыздарым. Жагат бала менен бала болуп ойногон. Убагында ооба мен ошенте албадым. Сиздер ойлобоңуздар, эми сен айтат экенсиң, анан биз кантип айтабыз, мен айта албайм дебеңиздер. Адам өзүнүн ичиндегисин тазалоо керек. Сен ичиңде эмне бар ошол чыгат. Ичибизде агрессия болсо жаман ой чыгат. Жакшы ойда, жаман ойда бул дан. Мисалы, үрөн сыяктуу. Үрөн да ажырашам дедиби, ал бир күнү анын өмүрүндө болот ажырашуу. Себеп таап берет го биздин мээбиз. Ушундай кылып боройбуз, эч каттама жасабагандар болсо. Биринчи камырды жайдык, бетине каймакты сүртүп алдык. Андан кийин 2 кабат кылдык дагы, кыркып тоголоктоп алабыз. Эми аябай жана каттама чеберинде кылып жасабай аткан чыгармын. Бирок аракет кылып атам. Турсун айым, сиз жогоруда айтып калбадыңызбы? Мизира мен турмушта кыйналдым. Өйдө төмөн болду. Анан таяк жедим. Измена болду. Бала тарбиялоодо чоң-чоң көп каталарды кетирдим. Бирок азыр ошол каталарды кетирбей калдыңыз да. Азыр Турсунай Керимбековна балдарына кандай тарбия берип жатат? Балдарын кандай тарбиялоодо? Сиз башында балдарыңызды жумшайсызбы деп айтпадыңызбы, Аябай балдарыма азыр нагрузка бербейм. Эгерде кыз балаңды аябай жумушка бышытсаң, жумушуна кызыккан эле бирөөгө турмушка чыгат да. Азыр эми
өнүгүп аткан заман, техниканын заманы, көбүрөөк билимге басым жасашын каалайм. Завтрак жасап берүүгө аракет кылам үйдөн. Өзүңүз? Ужинди өзүм кылып берүүгө аракет кылам. Анан кээде өздөрү ынтымакташып, идиш аяк жууп калышат. Анан аябай канын соруп жумшабайм. Ачык сүйлөшөм балдар менен. Балдар дагы мага ачык айтат сырларын деп ойлойм. Себеби мен балдарымдын ал плюсу да минусу да меники экенин билем. Жана ата-энелердин көп кетирген каталары бар го. Негизи мен балдар психолог эмесмин, бирок суроо ушул жака кетип калды да. Көп энелердин кетирген катасы. Билбейм ай тиги балам. Ыйлак. Мо балам ооруй берет. Бул деген баланын мээсине мен балам ооруй берет деген нейрондорду жайгаштырат. Андай нейрондор оору тартып келе берет. Биз жакшы болсок дагы же бир токсиндерин чачып турган ата-эне болсок дагы, диктатор болсок дагы биз балдарыбыз үчүн авторитетпиз да. Бала бизге ишенет. Урсаң, соксоң дагы апа деп кайра келе берет го. Анткени биз баланын бүткүл ааламыбызда. Ички аалам энеден, сырткы аалам атадан. Энеден эмоция албаган балада эмоция жок. Атадан эмоция албаган бала өзүнө ишенимсиз, өзүн күнөөлөп, күйөөсүн актап жашайт өмүрдө. Же күйөөсүн, ооба, бул эми бир эле закон ушундай деп катып калбоо керек. Чыдай берет да. Урса соксо чыдай берет. Эми ушундай болуп калды, анан оңолуп калат. Бул норма айта албайт да ата-энесине бар. Ал айтат, эми 4 балаңды чууратып жетелеп келесиң, булар ким агат? Эптей бер, оңолуп кетет. Азыр биз көзүңө чөп салып жатабы? Оңолуп кетет. Атаң деле ошондой болчу. Ооба, мени да апам ошентип айтты го. Азыр жана теманы бүтүрүп алайынчы биринчи. Биз энелер акылмандык кылып, балдарыбыздын минустарын айтпашыбыз керек сыртка. Ооруйбу, жай кыймылдайбы, тез кыймылдайбы салыштырбагыл, өзүң тууган балаң го. Сага ким бирөөнүн баласы бала болуп береби? Эч ким бала болуп бербейт. Элдин көзүнчө балаңдын жакшы жагын ачып кал. Менин балам ушундай акылдуу, жакшы окуйт, илгери жанагындай сөз бар эмес беле, энеси мактаганды эмес, жеңеси мактаганды ал деп. Ал поезд кетти. Биз аны кудаларга келип, ай, менин кызымды келин кылып ал деп турган жокпуз го. Подружкаларыбызга, туугандарыбызга биз орто түзүп беребиз да балдарыбызга. Кайын журтубуз, өзүбүздүн төркүндөрүбүздүн көзүнчө, менин балам ушуну жасап койду. Менин балам жакшы окуйт. Айтор бир жакшы жагын ачып калышыбыз керек. Ушул балам болбогондо эркек балдарды мен мону кантип жылдырмакмын деген сыяктуу. Ушундай ак көңүл менин балам. Дегенде бала, мен жакшы экенмин го дейт. Жакшы идиштериң менен коноктошуң керек, өзүн жакшы ылайыктуу сезүү керек. Кыз балдарга оор көтөргүзбөш керек. Мен азыр кыз балдардын тырмактай болуп оор көтөргөндөрүн көрүп жүрөгүм ооруп кетет. Мен биздин үй бүлө үйрөндү кыз балдарга оор көтөргүзбөгөнгө. Балдарым да кыз балдарына, карындаштарына көтөргүзбөйт. Мен да көтөргүзбөйм. Оор көтөргөндө аялдын тестостерону көбөйүп кетет, эркектик гормондору көбөйүп, бүндөрү дорулдап чыгып калат. Походкалары бузулат. Бүкүрөйүп калат, серотонин гормону бөлүнүп чыкпай калат. Анан жанагы сурооңуз, чыдап жашай берүү керекпи деп атасыз? Жок, неге чыдап жашайбыз? Тилди неге өрдү Кудайым? Тилибизди пайдаланышыбыз керек. Тилибизди флиртке пайдаланышыбыз керек. Күйөөбүз менен туура сүйлөшүүгө, таттуу сүйлөшүүгө, өзүңдү коргоп кээде. Сен мо жериң мындай, сен мо жериң мындай дей турган болсо, например, сен майың агып кетиптир десе, жакшы, менин го кармай турган майым бар, сен эмнең бар деген сыяктуу. Анан майда агызып жүрө бербе, да? Мен ошону айтам да, ошого жеткирбейли. Жана эркек киши айтат го, толуп кеттиң. Эмне кечке чейин кара көйнөң кие бересиң, а ушундай каттар келет да. Башкача көйнөң кийип алып. Айтып атпаймынбы? Кээ бир эркектер көзү менен сүйөт деп. Анын кулагына жаным, алтыным деп турсаң деле ага өтпөйт, ал көзү толуп туруш керек. Ал көзү менен. Кээ бир эркектер бар, ушунчалык сен флирт кыл, кылыктан, эркеле, макта өтпөйт. Да? Ал мүчөсү менен сүйгөн эркек. Мүчөсү менен сүйгөндөр бар, сөз менен сүйгөндөр бар. Сен мактасаң дагы сен туура макташың керек. Үнүңдү туура жеткирүүң керек.
шашып ушуп сага могу костюм сонун жараштыра дегендер бар эмеспи? Андай эмес. Жаным, сени мен кайра баштан сүйүп баратам. Могу костюмуң сонун жарашты, жаным сага ашык болуп турам деген сыяктуу сөз менен жеткиришибиз керек. Анан жертва болбой, айланып кетейин айымдар, өзү үчүн, эркек үчүн эмес, эркек үчүн кылган амалдарыбыз өтпөйт. Назира айым, сиз кандай дейсиз? Мен май коюп коеюнчу. Эме бул жакка биз сары май куя алабызбы? Бир сары майга эметебиз. Сары майга жасайбыз, ооба. Табигый болсун. Жакшы. Замандаштар, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мен негизи семечка майды азыраак колдонууга аракет кылам. Биздин азыр сковородкабыз даяр болду. Азыр бир аз Мен сол коймун да көбүрөөк. Мен сол кол менен куюп алдым. Сол кол, оң кол экөө тең иштей берет. Жакшы, азаматсыз. Жогоруда айтып калбадыңызбы? Мен да апама телефон чалсам, ай, сен деле атаң жүргөн убагында токтоп калат деп эле сизге. Менин бизде канча болду? Жолдошум айыл өкмөткө ишке киргенден кийин бир аз финансы жактан кыйналдык да. Бирок ошол учурда деле мен күйөөмө мүмкүнчүлүк берип, ой, жарым сен мыктысың, сен зорсуң, сенин тапканыңда береке бар деген сөздөрдү айтпапмын да. Сен мага качан көйнөк алып бересиң, баягы көйнөктү кийип жүрөм дагы деле деген сыяктуу сөздөрдү айтат экенбиз да. Сен менин көңүлүмдү карабайсыңбы деген сыяктуу. Анан өзүм иштеп кеттим, акча таптым, эркек болуп кеттим. Жакшы айтсак болду. Анан аял акча таппаш керек деген сөз жок. Акча табыш керек. Болгону акчабызды милдет кылбашыбыз керек. Аял деле акча табыш керек. Иштеп атабыз го, сиз деле, мен деле, башка айымдар деле, замандын талабы. Аял акча тапса өзүнө ишенимдүү болот. Материалдык дагы, моралдык жактан да көз каранды болуп калбайт эркекке. Болгону тапкан акчабызды милдет кылбай, эркектен дагы сурашыбыз керек. Алып кел, көрсөтпөй салып кой. Мисалы биздин үйдө айттым го, даже картошка, пиязга чейин өзүм көтөрүп келет элем. Азыр жолдошум баарын камсыз кылып коет. Тээ бурчта турабы, көрдүңүзбү? Картошка, пияз ушундай кылып алып келип камдап коет. Монун ичи толо, күрүч, тиги бу продуктларды алып келип коет. Тилибиз менен сурашты билбейт экенбиз да. Кантип сураш керек? Мен айтам, сен алып келгениңди жегиң келет. Чындап эле мен күйөөмдүн алып келгенин жегиң келет. Анткени биз аялбыз да, канча сенде акча көп болсун, канча айымдар миллионер болсун, миллиардер болсун, эркектен кичинекей белек алгысы келет, эркектин камкордугунда өмүр сүргүбүз келет. Биз табияттан ушундайбыз. Аял эркекке муктаж, эркек аялга муктаж да. Мен күйөөмө айтам, мен сенин алып келгениңди жегим келет, сенин алып келгениң мага таттуу, сенин алып келгениң мага берекелүү деп айтам күйөөмө. Мактап коесуз. Эми калп эле эмес, чындап эле мен чындап эле күйөөмдүн тапканын жегим келет. Чындап эле күйөөмдүн алып бергенин кийгим келет. Бул баардык айымдар эле каалайт мындай нерсени, эркектин камкордугун. Ошону туура жеткирибиз керек. Аялдар көпчүлүгү кантип сурайт? Уксаңыздар, сен менен ишиң деле жок. Сен мени алып атканда эмне деп айттың эле? Сага тийип жыргабадым. Же жакшы бир жарытылуу кийинбейсиң, же бир жакка чыкпайсың, же жебейсиң. Же болбосо акча тапкан аялдар болсо, да жакшы мен өзүм иштеп атам. Иштебесем эмне болот эле, мен ачка калмакмын деп айтабыз да. Жок. Тилибизди Кудайым туура сүйлө, туура пайдалан деп берди. Эркектин милдети аялды багуу, аялга берүү. Аялдын милдети суроо. Бул сурануу, бул аялдын табияты. Суранганда дагы сырткы келбетти карашыбыз керек. Сырткы келбет деген эмне болду экен бул? Бисмиллахиррахманиррахим. Тыныктырбай эле баштап жибердик. Кана көрөлү. Эми сырткы келбет деген биринчи кийинүүдөн башталат. Күзгүгө келип карашыбыз керек. Анан ашыкча салмак барбы? Кээ бир аялдардын жазгандарын окуп калам да. Мен кандай болсом, менин күйөөм ошондой жакшы көрөт. Жакшы көрбөй койсо чалкабызга түшөбүз да. Мен аркы убагымда жагып, эми сага жакпай калдымбы, ла дейбиз да. Бардык эл эркектер аялдын арыгыраак болгонун жакшы көрөт. Ашыкча салмак самооценканы түшүрүп жиберет да. Мен деле ошону айтам да, бирок мага көп комментарий келет. Өзүң кебетең жакшытап турасың, тоок окшоп турасың. Кичине тол болсаң болбой, эркек киши деген кичине тол айымдар жакшы көрөт депчи. Мен айтпайм да, сизге окшоп, арыктап, итиреп, жанагы эметип калыш эмес. Болгону бир 5-6 кеде ашыкча салмак болуп кетти. Эми 70 килограмм менен 112 килограмм салыштырмыз. Мен чүйт калгам 100 килограмм болуп калайын деп.
Анан канча болдум? Бир 90 килограмм болдумбу. Жолдошуман да сурап коем, арыктай албайм эч эле. Туура эмес тамактанат экем да, завтрак кылбай коет экем, суу ичпей коет экем, же сууну туура эмес ичип алат экем, тамак менен ичип алат экем. Туура тамактануу боюнча менде билим жок экен да. Анан жолдошумдан сураганым эсимде. Не деп сурадым, билбейм, айтор ушул арык жагабы, же семиз жагабы деп сураган окшойм да, азыр унутуп атам. Аялдын арык эле болгону жакшы го деп айтканын билем. 13 килограмм таштадым. Ошол сөз аябай деле деп мен өзүмдө таштап салбадым. Туура тамактанууга отурдум дагы 2 айда 13 килограмм таштадым. Азамат. Көп нерсе өсүп келе жатат Турсунай. Ооба, бул деген эми сырткы келбетти оңдоо десе, сен эми кыска бутуңду узарта албайсың, узун бутту кыскарта албайсың. Кудайдан берген табиятыбыз деле болгону кичине сулуу кылып алып жүрүп, өтө семирип кетпей, боенуп, кичине беттерибиз туурулганча, күйүп калганча жүрө бербей, кремдерди коюп, бир аз аял киши боенуп койгон жакшы. Жана пайгамбарыбыз деле алыстан келгенде аялдарыбыз жасана алсын деп күтө турушчу экен Сыртта. Аны билгендер бар болуш керек сиздер, аны угуп окуп жүрөбүз го эми. Жакшынакай жараштуу кийим кийиш керек. Мисалы, сиз шымдан өзүңүздү кандай сезесиз да, көйнөктөн кандай сезесиз. Мисалы, мен шымдан аябай дискомфорт болом. Даже үйгө дагы шым кийгим келбейт. Үйгө жакшынакай халаттарды кийүүгө аракет кылам. Анан отту өчүрүп салайын, пазайтып салайын эми. Анан көйнөктөрдү кийүүгө аракет кылам. Бир аз пазайтабыз, бир аз кызысын. Азыраак отко коюп коебуз, Бир аз азыраак отко коебуз, бир түйүн кичине кызартып алгандан кийин. Бир аз баарлашып туралы эми, Ооба. Албетте, мынакей Турсунай айым, биз жогоруда аябай жакшы теманы талкууладык. Азыр дагы сырткы келбет боюнча айтып атпадымбы? Сырткы келбет боюнча айтайынбы? Биз кийим алсак дагы, ич кийим алсак дагы денебиз үчүн деп алышыбыз керек да. Бир күйөөмдүн көзүн толтурам, коло коңшум көрсүн, эмне дейт эмес, денеме жагымдуу болсун деп алышыбыз керек. Өзүмө жагат. Бизге эмоция тартуулайт алган буюмдарыбыз, кийимдерибиз, денеге кам көрдүңбү, ал сөзсүз бизге жооп болуп келет. Жаңы нейрондор түзүлөт. Позитивный нейрондор түзүлөт. Сен жакшынакай көйнөк алдың, өзүңө жагып турасың, сонун жараштуу. Кээ бир аялдар бар, өзүнө жарашкан нерсени өзүнүн алдында ача албайт. Көп аялдар турмуш тиричиликке кирип кетет дагы өздөрүн унутуп салышат. Походкасы эркектеркиндей. Эркеги как будто болду, ал айымга күйөө болду дагы өзүн эркек катары унутуп койчудай. Анын күйөөсү бирок ал эркек эмес да. Аялдардын көпчүлүгү ошондой. Түшүнүк, андай түшүнүк болбосо дагы биз ошондой жашайт экенбиз да көп айымдар. Ал менин күйөөм болду. Ал башка эч кимди карабайт. Ал эркек. Как будто анын жана көзү сокур болуп калды. Кулагы керең болуп калды. Жок, жакшы сөздөрдү айтуу керек. Флирт кошуп сүйлөө керек, например, не деп айтса болот. Жаным, тамак даярдап койдум. Эми төшөктү ыстайынбы деген сыяктуу. Жок, айтыш керек. Канча бала төрөсү дагы айымдар мындай сөздөрдү колдонуу керек. Эгерде тынч жашайм десе, жынстык катнаш жок, тынч жашайм эмес. Тынч жашоо деген мындай да эми. Күйөөсү измена кылбаш керек, туурабы мындай? Изменада ооба, аял катуу жыгылат. Билесиз го, ал тынч жашоонун ичинде көп нерсе бар да. Да, туура айтасыз. Эми аял болуп жашоо үчүн. Жакшы сөздү ким айтат? Ал өзүнө ишенимдүү, өзүн жакшы көргөн аял айтат. Анан чарчанып, эви кетип турса, ал не деп айтат? Кечинде күйөөсү келгенде, сен мындан башка оюң жокпу? Койчу, мен эртең жумуш кылам. Же болбосо балактасын. Тешик болуп жатып беришет да. Кандай болуп? Тешик болуп жатып беришет. Жөн эле бир тешик. Эркек деген аялдан лаззат алыш керек да. Бирок эркек үчүн эмес, өзүбүз үчүн. Бул бизге жагымдуу болуш керек. Күйөөбүздүн бизге суктанганы. Эми муну эркек үчүн эле дейсиңер, аял өзү үчүн деле бактылуу болуп жашаса болот дешиңиздер мүмкүн. Мен буга толук кошулам. Аял өзү үчүн да бактылуу болуп жашаш керек. Бирок бизди Кудайым аял эркек кылып кошуп коюп да. Неге? Бири-бирибизге муктаж болгонубуз үчүн. Эркек аялсыз өзүн бактысыз сезет. Аялга дагы эркек керек. Ооба, аял өзү дагы бактылуу болсо болот. Бирок жуп болуп ынтымакта жашаса, андан да жакшы болот. Эркегинин ага суктанганы,
аялдын самооценкасын көтөрөт. Например, келип, ой жаным деп мындай төшөктү дагы баштайбызбы? Баштайбызбы да жыныстык катнашка барып, кайра экөө эки жакта карап жатып калган үй-бүлөлөр көп да азыр. Эркек өзү лаззат менен баштоо керек жыныстык катнашты. Аялга суктануу керек. Андан мурдагы жыныстык катнашты элестетип, каалап, аялдар мындай кааланган аял болушубуз керек да. Ушунун баары интим гимнастикада барбы? Мен сизден окугум келип кетти. Ооба, интим гимнастикада бар. Жөн эле интим гимнастика жасайм, анан болду, проблемам чечилип кетет дебиш керек. Адашабызбы? Кыз болот, жыныстык катнашты эркекке жагымдуу болот, бирок аял кулакты толтурганды, флирт жасаганды билүү керек. Эркекке туура мамиле кылганды билүүбүз керек экен да. Эми мен ушундай эле бир кыйынмын деп айтпаймын, Кудайга шүгүр, бирок экөөбүздүн, жолдошум экөөбүздүн ортобузда көп нерсени жакшырта алдым. Аял өзүн ирээттесе, эркек өзү эле ирээттелип калат. Эркек өзү эле туура сүйлөп калат. Көп нерсе аялдан көз каранды экен. Бул деген аялга мынча кыйын деп түшүнбөш керек. Бир аз бышыралы дагы. Аялга мынча кыйын дебеш керек. Аял болуу оңой эле. Болгон сен сырткы келбетиңди иретте, ашыкча салмак болсо арыл, күндөн коргоочу кремдерди кой. Атыр жыттан. Жыттан, ооба, душида абдан маанилүү. Сырткы келбетти оңдош керек. Жакшынакай жараштуу кийим кий, интим гимнастиканы анан жаса. Жөн эле интим гимнастиканы жасап койсоң эле сени күйөөң сүйүп калып эле сени айланчык деп эч жака чыкпай калбайт. Ал жыныстык катнаш деген бир жарым күндүк, жарым сааттык өмүр да. Турсунай, сиз менен сүйлөшүп отурсак таң атчудай. Замандаштар, эфирдин алкагында айлагандай көп теманы сүйлөштүк. Бала тарбиялоо, жолдошубузга кылганы деги эле койчу, мейли мырзаларды жайына коюп эле өзүбүздү оңдодук, мындайча айтканда. Айылда жашасак да жакшынакай бир халатыбызды кийип, мондай жүдөгөн эмес. Боло берет дебестен, Кээ бир айымдар бар, айыл элеттегилер тарынбагыла, мага бир сезондо бир халат дейт. Бул туура эмес. Бул жакшы нерсе эмес. Бир сезонго жок дегенде бир 4 халат десеңиздер. Күйөөсүнүн коросунда малы бар, сурай албайт, өзүнө ылайыксыз сезет. Аны туура сураш керек да, жаным, сенин тапканыңда береке бар. Мага алып берчи деп. Бүгүн алып бербей койсо, чалкабыздан жатып калбашыбыз керек. Эскертип коюш керек, эртеси мага качан алып бересиң жаным? Алып бергенден кийин, нике мондай алып алдың, мондай болуп калды, мен башкачасын алмакмын эмес. Рахмат айтып, сен каалаганды кийинкиге заказ бер. Көрдүңүздөрбү, баардык нерсе бал тилеге салуу экен. Эфирдин алкагындагы айтылчу сөздөр бир гана сиздерге айтылды. Үй-бүлөңүздөр менен тынч жашаңыздар. Эң негизгиси биздин каттамабыздагы даяр болуп калды. Мына мен артымда турган сепаратор айылды эске салды. Ушул сепаратордон чыккан каймак менен чогуу биргеликте даам программасында каттаманы даамдап көрөлү. Замандаштар, Турсунай айым жасаган каттама дагы даяр болду. Келиңиздер чогуу даамдап көрөлү. Турсунай айым, сизге учурдан пайдаланып рахматымды айтамын. Сизге да рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бөлгөнүңүзгө бул азыркы 21 кылым дейбизби? Убакыттын мезгили экен да. Убакыт өтүп атат дейбиз, көрсө убакыт мейли өзү өтүп атат. Өзүбүз туура пайдалана албай калабыз. Туура пайдаланбасак, аябай ысык болуп атат. Кече эле кыш болгон, анан жай бат эле өтүп кетти, мынакей күз мезгилинде турабыз. Сонун болду. Жакшы болду. Назирайдын катталуучулары сонун болду каттамам. Баса көтөрүп көргөзүп коючу, мактанып, Баса билесиз, мен талстык экен деп койгом. Мактанганда бул өнөр да билүү керек. Бисмилла. Мынакей азыр биз каймакка салып, бир даамдап көрөлү. Мага аябай ысык болуп атат. Даамдуу болду. Охо, мынча ширин. Баарыңыздар жасаңыздар. Каймак, сармай, un, туз болду. Окмош. Рахмат, Назирайым, сизге дагы. Сонун болуптур. Эми мындай кылалы. Жеке өзүңүздөн консультация да алып кетейин мен. Замандаштар, чайыбыз кайнап калды. Азыр биз дасторкон чекесине отуруп, замкем болуп үчөөбүз чогуу чай ичебиз. Сиздерди да экранга жакын отурууга чакырабыз. Баса
интим гимнастика боюнча сабак алам десеңиздер, балким бир баланы тарбиялоодо кеңештер керек болоптур. Турсунай айымдын Instagram баракчасына катталгыла, суроо бергиле, борбор калабызда жашасаңыздар, офлайн жолугушуна сабактарыңыздар келиңиздер демекчимин. Учурдан пайдаланып, алтын айым экенсиз. Рахмат. Алтын апа экенсиз. Жакшыны көрө билген сиздин дагы жүрөгүңүз сулуу. Алтын жубай экенсиз, көз тигибесин. Үйдүн тазалыгы, тамактын каттыгы, бунун баардыгы бир жакшы аялдын бир белгиси да. Казандын чекесине жүрөгүбүздү коюп кылуубуз керек. Мен чынын айтайын, аябай тамак кылганды деле сүйө бербейм. Баардык айымдарды деле сүйбөсөк керек. Бирок эмне жасасам дагы казандын чекесине жүрөгүмдү коюп кылууга тырышамын. Азамат. Бул акыркы интервью эмес, Кудай буйрса мындай маектер, мындай ачылыштар биздин расмий YouTube каналда болуп турат. Каналга энегесиз катталып коюңуз. Жакшы кабат элек, бизди көрүп жаткан айымдарга эфирибизди жыйынтыктайлы. Айымдар, кыргызымдын алтындай болгон айымдары. Өзүңүздөрдү сүйүңүздөр, гимнастика жасаңыздар. Мен интим гимнастика тренери болгондуктан, психолог болгондуктан көптөгөн айымдардын проблемаларын билемин. Болбой калганда келебиз. Болбой калса деле жүрө беребиз. Мен жатым төмөн түшүп калган, анан күйөөм измена кылды, анан башка аял алып алды. Мен өлгүм келип турат деди, айланып кетейин, күйөө башка аял алып алса да өлөбү? Эми өлө турган деңгээлге жетпей, эртерээк аракет кылуу керек. Алып алдыбы, сен өзүңдү сууруп чыгарышың керек. Анан күйөө измена кылса өлүп калганда эмне болот? Күйөөң коркуп кетип өмүр бою жалгыз өтпөйт го? Ал да калат да. Төшөп жаңыртканга эркек мырза ал дайыма үлгүрөт. Ошондуктан ага жол бербеш керек. Ооба, мен байла айтып өтпөдүмбү? Айрым эркектер, негизи эле эркектердин көпчүлүгү ал мүчө менен да сүйөт, мүчө менен да көрөт аялды. Эркектин артында дагы көзү бар. Бирок сиздер айымдар өзүңүздөр үчүн, өзүбүздүн аялдык бактыбыз үчүн өзгөрүшүбүз керек. Аялдын тилинде балы болсун, күйөөбүздүн жанында кимбиз? Жубайбыз. Балабыздын жанында кимбиз? Энебиз. Өзүңдүн жанында кимсиң? Сен аялсың. Мен сизге кошулам. Интим гимнастика деген бул азыр ар бир аялга кол жетимдүү да. Онлайн форматта үйдө отуруп алып деле аткарса болот, жасаса болот. Кадимкидей интим булчуңдар бекемделет. Кыныңыздар кадимкидей бекемделет. Уят ай кыздар, интим гимнастика жасабаган чын эле уят Назира айым. Жасабадым деген жанагы артта калып калган айымда. Азыр айрым айымдарга бул сөзүм жакпай чыгар. Мен артта калып калдымбы? Мен сопсон эле жүрөм, мына алтындарым деши мүмкүн. Бирок ал алтын аялды бактылуу кылбайт. Биринчи денебизге көңүл бурушубуз керек. Денебизге мээнин фокусу түшпөсө да, мээнин фокусу түшпөгөн жерибиз картайып кетет. Жакшы, замандаштар. Маек окумуш болду. Аты жөнүм Назира Бердиогулова, кадр сыртында Замир ЛВН студия. Кудай буйрса, расмий каналыбыздан көрүшүп турабыз. Узун болсун жолдорубуз. Көрүшөбүз. Көрүшөбүз.